Шайлоочу тарабынан салынган бюллетендердин айрымдары чыныгы бир үчүн салынса, кээ бирлери акчага, дагы башкалары үстүндө административдик ресурс колдонулган көрүнүштөн улам ташталып, жыйынтыгы элдин толкундоосу менен бүткөнү дайын. Кызматын кыя албай шайлоодо убактылуу тапшыра салып, депутат болуп алсамбы деп алкына чуркагандар өткөн шайлоодо көп болду. Ал турсун өлкөнүн 3-4 жүздөрү деген адамдар да аламанга ат коюшту. Мындай шартта алар үчүн админ ресурс колдонгонго чоң мүмкүнчүлүк болду. Өздөрүнө таандык болгон тармактарга чоң басым жасабаса да, кызматкерлер чоңдун жетекчинин көңүлү деп добуш берген күндөргө көп убакыт өтө элек. Биз элге кызмат кылабыз деп келгенден кийин элди толук кандуу кызматын аткарышыбыз керек да. Анан кандидатыбызды коюп, анан бир ай, 2 айлап жүрүп, кайра келип, эгер өтпөй калса, кайра жумушуна отуруп эле ушундай улана берген да. Эми азыр элге кызмат кыласыңбы келип, керек болсо мына Акылбек Жапаров айтып атпайбы? Керек болсо 16 сааттап иштейбиз, 24 сааттап иштейбиз депчи. Элге жүктү моюнга алгандан кийин албетте эл үчүн кызмат кылыш керек да. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Анын негизинде эми мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жетекчилер өз кызматтарын биротоло тапшырат. Бул мыйзамдагы өзгөрүүлөр ушул шайлоо учурунда административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга жол бербөө максатында ошол үчүн мындай укуктук негиздер болбош үчүн киргизилген. Бул президенттин демилгеси болчу, парламент колдоп, биз азыр муну ишке ашырып атабыз ушул учурдагы шайлоо процессинин алкагында. Азыркы учурда бир нече айыл өкмөттөр ошондой кызматтардан бошотуу жөнүндө буйруктарды бизге алып келишти. Биз Борбор шайлоо комиссия албетте бардык талапкерлер берилген документтерди текшерип, эгерде ушул категорияга кирген талапкерлер болсо, аларга ошондой талап коюлат. Шайлоону адилет өткөрүүдөгү мындай мыйзамдагы өзгөртүүлөр коомчулук тарабынан да чоң колдоого алынууда. Эл аны шайлабай койгондон кийин ал уже жетекчи болгонго да татуу эмес болуп калат. Раз неме ишин тапшырып депутаттыкка коем деп чыккандан кийин кайтып ишине келтирбеш керек. Рисковать кылат, ошончо ойлонуп туруп коюш керек. Ошончо ойлонуп туруп койгон макул болот. Бирок бул мыйзам баарына тийиштүү эмес. Ал үчүн атайын категориялар каралган. Жогорку кеңештин депутаттары ошол депутаттык милдетин тапшырбайт. Алар катыша берет. Себеби мыйзамда жогорку кеңештин депутаттары жана президент ошол өзүнүн кызматын тапшырбайт, ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттары. Эгерде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өз убагында кызматын тапшырбай мыйзамга каршы аракет жасса, ага атайын чаралар белгиленген эмес. Бирок БШК аларды каттабай коюуга укуктуу. Эгерде жогорку кеңештин депутатына талапкер боло турган талапкер алсак, эгерде мамлекеттик кызматкер же болбосо муниципалдык айыл өкмөт болобу, бир шаардын мэри болобу, ал сөзсүз түрдө кызматын тапшырып, андан кийин гана талапкер болуш керек. Эгерде кызматын тапшырбай туруп талапкерлигин кое турган болсо, аны борбордук шайлоо комиссиясы аны каттабайт. Демек, анын талапкерлигин каттоого алыштан баш тартат. Шайлоо мыйзамындагы мындай өзгөртүүлөр алдыда өтүүчү шайлоону ачык, тада, тынч өткөрүүгө жасалган аракет катары бааланат. Гүлжүн Амандоева, Маматкадыр Маматалиев, Баяман Тургуналиев, Жаңылтар үчүн.